Балбан Жоломон Шаршенбеков алдыңкы жарыштарда мурунку желекте гана көтөрүп чыгаарын билдирди. КМКнын башчысы Камчыбек Ташиев мыйзам кабыл алынганын айтып, бир да спортчу мамлекеттик туусуз официалдуу жарыштарга чыгууга укугу жок деген комментарий берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары да спортчулар жаңы желекти көтөрүп чыгышаарын социалдык тармактан билдирди. Буга оюңуз кандай? Комментарий калтырыңыз. Депутат Тазыбек Икрамов шайлоого катышпагандарга 3 айдан 6 айга чейин мамлекеттик мекемелерден маалымат бербөөнү сунуштады. Бул шайлоого көп жарандардын катышуусуна шарт түзөт дейт эл өкүлү. Мектеп окуучулары кышында 2 жума эс алышат. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу депутаттардын тандоосу менен соттор кеңешинин мүчөсү болуп дайындалды. 485 менчик клиника лицензиясыз кесипкөй ишкери жок болгондуктан жабылганын Саламаттыкты сактоо министри билдирди. Жабылган клиниканын көбү косметология, стоматология жана пластикалык операция жасагандар экени айтылды. Сиз бир сүйлөмдүү кабарларды көрдүңүз. Бизге катты алып, лайк басып